Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештер, баардыгыбызга Алла Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси болгон болсун. Баардыгыбыз туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, кайрымдуулуктарыбызды, дуа тилектерибизди Алла Таала кабыл кылып, кыямат кайымына Алла Тааланын алдында жүзмө жүз көрүшкөн күнү баарыбызды Алла Таала өзү ырайымы менен орозо тутуучуларга убада кылган Ар-Райян аттуу дарбазадан баардыгыбызга бейишке кирүүчүлөрдөн кылган болсун бизди. Алхамдулиллах, бүгүнкү кыла турган берилген убакыттын ичинде сиздер менен кыла турган темабыз, маселебиз ооз ачуунун сооптору. Ооз ачканда кандай сооптор болот, ооз ачуу мезгилинде кандай жакшылыктар болот деген маселенин тегерегинде маселе кылабыз. Кудай Таала ошону бизге берекелүү кылган болсун. Деги эле негизи адам баласы бир максатка жетиш үчүн албетте бир сабырдуулук керек да. Сабыр менен гана биз ошол койгон максатыбызга жетет экенбиз. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфируллах, инналлаха ма'ас-сабирин" дейт. Аллах айтып атат: "Мен сабырдуулар менен биргемин" дейт. Демек, Аллах ким менен бирге болсо, ал сөзсүз ошол койгон максатына жетет экен, Алланын жардамы болот экен. Эзелтеден бери баардыгыбыздын ата-бабаларыбыз айтып келген кеп бар, угуп жүрөбүз. Ал сабыр кыл балам, сабырдын түбү сары алтын деген кеп бар. Бул дагы ошол Алла Тааланын сөзүнө, пайгамбардын хадистеринен келип, биздин ата-бабаларыбыз дагы сабыр кыл, сабырдын түбү сары алтын деп койгон. Ошондуктан биз бул Рамазан айы да бир сабырдуулуктун айы. Деги эле жашоо турмушубузду ушул сабырдуулук менен өзүбүздү ошого тарбиялап, койгон максатыбызга сабырдуулук менен умтулган болсок, анын ийгилиги сөзсүз болот экен. Маселен, ушу Рамазан айында тутуп аткан орозо тутуп атканда дагы канчалаган сабырдуулуктар келет. Бул сабырдуулукту Кудайга жаккан жана Алла Таала ыраазы болгон пенденин бир амалдарынын бири. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу бир хадисинде келет: кимде ким орозо кармаган болсо, орозо кармаган пенденин оозунан чыккан жагымсыз жыты Алланын алдында эң жакшы жыпар жыттуу атырдан дагы жакшы деп келет. Демек, орозо кармаганда баягы ачкалыктан, суусагандыктан адамдын ашказанынан бир жагымсыз жыт чыкса, кыйналып эметсе, сабыр кылгын деп атат. Сенин оозуңан чыккан жыт Аллах үчүн жыпар жыттуу атырдан дагы жакшы деп атат. Ошондуктан туугандар, бул сабырдуулук дагы баардыгыбызга керек нерсе. Орозо ооз ачуунун сооптору айланасында сүйлөй турган болсок, негизи ооз ачыруу ар бир убакытта азыр учурда белгилүү. Айды карап, күндү карап кыжалат болбойбуз. Азыр ушундай өнүккөн заман, календарь карабыз, ар бирибиздин соткабызда бар, ар бир убакытта бар. Ошол убакытта шам намаз, күн батып, шам намаз убактысы киргенде ооз ачылат. Мына ошо ооз ачууну кирери менен, ооз ачуунун убактысы кирери менен ооз ачканга шашылышты дагы бизге ушул динибиздин жөрөлгөлөрүнүн бири. Аны кечиктирип, шашпай ооз ачыш бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир куттуу бир хадисинде келет: орозо кармаган адамдардын эки кубанычы бар, эки сүйүнүчү бар дейт. Бул биринчиси, орозо кармаган адамдын ооз ачар учурундагы болгон кубанычы бар. Экинчиси, Алла менен кыямат кайымда жолукканда ошол ибадатынын, туткан орозолорунун сыйлыгын аларда бир кубанычы бар дейт. Биз бул турмушта
ооз ачаарда мындай сүйүнүп, кубанып, куштар болуп өзүбүздү аны сезип атабыз. Бул пайгамбарыбыздын хадисиндеги бир айткан нерсесин турмушта өзүбүз ооз ачаарда сезип атабыз. Бул өтө бир кубанычтуу, сүйүнүчтүү, мындай куштар болуп, бир жакшы ишти аткардым деп, деп, Алланы даңазалап, каласың күнөөлөрүң арылып, ушундай бир жакшы абал. Бул өзүнчө бир кубаныч. Бирок мунун мындан дагы кубанычы бар дейт. Экинчи кубанычы ал кыямат кайымда Алла менен жолукканда, Алла Таала анын туткан орозосунун урматында Ар-Райян аттуу дарбазасынан бейишке кир деген сыйлыгын, Алланын буйругун, жакшылыгына дуушар болгон бул адамдын түбөлүк бактылыгы, кубанычы дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз айткан хадис бул турмушта анык нерсе. Буга ишенип, орозо кармап, Кудайым, мунун орозомдун эки кубанычы бар деп, акыретте Кудай буйрса, Кудайдын астына барганда жүзүм жарык болот деп орозо кармасак, бул өтө жакшы. Орозо ооз ачырууда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу бир хадисинде келет. Кимде ким орозо кармаган кишиге ооз ачаарда тамак берсе, ал адамга орозо кармаган адамдын сообундай сооп берилет. Ошол эле учурда орозо кармаган адамдын сообунан эч нерсе кемип калбайт дейт. Ошондо ушул хадисти укканда сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурап атат: "Я Алла, эгер ошондой ооз ачтырып тамак бергенге мүмкүнчүлүк болбосо, андачы?" десе, пайгамбарыбыз айтып атат: "Бир уртам суу болсо дагы, бир курма болсо дагы, бир уртам сүт болсо дагы ачырсаңар, ошол орозо кармаган адамдын сообуна ээ болосуңар, анын сообунан эч нерсе кемип калбайт" дейт. Бул өтө сооптуу, өтө бир ушундай бир адамдын көңүлүн ордунап келе турган, адам өзү ыраазы боло турган иштердин бири. Бирөөлөргө ооз ачтырып, жакшынакай тойгузуп, узатып койсоң дагы, адамга болгон сый урматың, ошону менен бирге Кудайдын сага болгон берген сообу, кечирими дагы Аллахта насип болот. Альхамдулилла, бул орозо ачуу убагында Алла Тааланын ырайымы, мээрими, кечирими жаап турган айда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу хадисинде келет: ооз ачыруу убагында Алла Таала тарабынан канчалаган адамдар тозоктон азат болот дейт, тозоктон бошотулат дейт. Канчалаган адамдарга бул дүйнөдө тозок важип, фарз болуп калган болсо, ушу орозо айынын урматында орозо тутуп кечинде ооз ачаарда алар күнүнө бошотулуп турат дейт. Дагы бир рываяттын келет: кимде ким Рамазан айында ооз ачаарда Алла тарабынан 600.000 адам тозоктон кутулат деп. Жана орозо ай бүткөндөн кийин ар күн сайын канча адам тозоктон бошотулган болсо, ошончосун дагы Алла Таала бошотот дейт. Бул Рамазан айынын карайлы, баягы Рамазан айында бейиштин эшиги ачык, тозоктун эшиги бекилет деген пайгамбардын осуятынын негизинде карайлы, Аллах ушундай ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү зат, кааласа, каалаган пенделерин ушундай Рамазан айынын урматында орозо ооз ачар учурунда алардын азаптан кутултуп койгонго дагы Алла Тааланын өзүнүн кудуретинде, Алла Тааланын ыктыярында, Алланын каалоосунда экен. Бул өзүнчө бир берекелүү, ушундай бир кубанычтуу, сүйүнүчтүү мезгилдердин бирден бири. Орозо ачыруунун соопторунун бирден бири дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу бир хадисинде келет: кимде ким бир адамдын оозун ачырып койгон болсо, суусун кандырып койгон болсо, анын күнөөлөрү кечирилет жана өзүнүн мойнун тозоктон куткарат деп келет. Бул кандай жакшы, бул кандай ушундай сооптуу. Орозонун ооз ачыруунун сообун карайлы.
эгер деле пенде чын ыхластан ушу пайгамбарыбыздын хадисине чындап ишенип, бул пайгамбарым айтты деп бирөөнүн оозун ачырып койсо, чын ыхластан Кудайдын ыраазычылыгы үчүн деп ошол ибадатты кылып койгон болсо, Аллах пайгамбарыбыз айтып атат, ал пенденин күнөөлөрү кечирилет, өзүнүн мойнун тозоктон куткарып алат деди. Бул Рамазан айында ооз ачтырганын сообун карайлы. Ошондой эле дагы бир пайгамбарыбыздын куттуу бир хадисинин маанисинде келет, кимде ким орозо кармаган адамдын суусун кандырып койгон болсо, Алла Таала кыямат кайымда менин, пайгамбарыбыз айтып атат, менин көлүмдөн ага суу берет дейт, жана ошондон кийин ал эч качан суусабайт дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тарабынан бейиште Кавсар көлүн Аллах белек кылган, бейиште Кавсар көлү ушундай балдан таттуу, сүттөн ак, ушундай ширин, ушундай рахат, аны бир ичкен адам эзели суусабайт деп келет. Мына ошол Рамазан айында кимде ким бирөөнүн Аллахтын ыраазылыгы үчүн оозун ачтырган болсо, Алла Таала оозун ачтырып суусун кандырган болсо, Алла Таала кыямат кайымда ал пендени пайгамбарыбыздын Кавсар көлүнөн суу ичирет, андан кийин ал пенде эч качан чаңкабайт, суусабайт дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бардыгы бир Куранда келген аят, Алланын билгизгенинен айткан кептери болот. Ошондуктан Алланын сөздөрүнө, пайгамбардын хадистерине толук ыйман келтирип, бул мага айтып атат, бул мен үчүн пайда деп ишенип амал кылсак, анын үзүрү, анын жакшылыгын албетте биз эки дүйнөдө көрөбүз. Мына ушундай хадистерге амал кылып, Рамазан айыбызды тутуш менен бирге туугандарыбызга, жора жолдошторубузга, муктаж үй бүлөлөргө чай берип, жетим жесирлердин башын сылап, ушундай жакшы иштерди кылсак дагы, ооз ачтырсак, мунун сообун жогору айтылгандай, Алла Таала вада кылгандай, пайгамбарыбыз айткандай болоору бул анык нерсе, бул Алланын, пайгамбардын вадасы. Ошо Рамазан айында ушул амалдарды кылганга баардыгыбыз Алла Тааладан насип кылган болсун, бизге күч-кубат берген болсун. Кыямат кайымда жүзүбүз жарык болуп, туткан орозобуз менен шаттанып, кубанып, баардыгыбыз эл журт, тууган уруктарыбыз менен Алла вада кылган Фирдаус бейишине киришибизди Алла Таала баардыгыбызга насип кылган болсун. Туткан орозоңуздар кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.